Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер, кадырлуу кыргызстандыктар, арбаңыздар. Буйруса биз Ак Ниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Баткен жергесине өрүк зарлуу Кыргызстаныбыздын борбору болгон Баткен облусуна сапар алдык. Албетте бардыгы убакыт сааты менен экен. Биз Россиядан келер замат жолго чыгабыз деген ниет койдук элек. Иштерибиз узап отуруп мына ушул убакытка келди. Анткени биз кечээ күнү Аксы районунун ушундай бир муктаж үй бүлөнүн үйлүү болушуна иншалла себепкер болуп, аны Жалал Абадтагы комплекске жайгаштырып, аябай жүрөктү эзген, ушундай бир муктаждыкта жашаган бир тууганыбыз бар экен, тагдырдын оорусуна осундагы. Мына ошол бир тууганыбызды жайгаштырып, иштерибизди ырастап коюп, мына азыр Баткенге кетип баратабыз. Урматтуу мекендештер, жалпы кыргызстандыктар, Баткенге жардам деп мен Санкт-Петербург шаарында жүргөндө эл менен бөлүшкөн элем. Мына ошол учурларда Санкт-Петербургда жүргөндө 23.000 рубль, 21.000 рубль деп ушундай бир 23.000 рубль деп сиздерге отчет берген экем. Баткенге жардам деп. Мына андан кийин урматтуу мекендештер 43.000 аманат чогулуптур. 43.000 аманат биз баягындай Баткенге деп катуу киришпегенибизге, балким элдер деле башка бирөөлөрдөн же өздөрүнүн жааматынан бери беришкендир, балким өздөрү алып барып бериштиби, же биз Россияда жүрсөк эми булар ал жака бара албайт деп ойлошуп, кыскасы көпчүлүк колдогону жок. Бирок мына биз азыр мына ошол сиздердин ошол аманатыңыздарды болсо дагы алып, андан сырткары дагы ушул өзүбүздүн кошумчаларыбызды алып, бир жакшы Баткен элинен кабар алып, зыярат кылып келели деп кетип баратабыз. Бирок мен ойлойм, бардыгы жардам баягындай немесинде эмес, санында эмес, сапатында дейт. Анын сыңарындай биз бул учурда мен азыр сиздерге айтпай эле коеюн. Ошол балким кичине чогулган аманат менен барып болсо дагы, бирок миллиондогон аманаттарды алып барып, элдерибиз, мекендештерибиз жардамын берип келишти, элибизди сүйүнтүп келди. Бирок биз бул сапар ошол мындай айтканда миллиондорду алып барган, жардамдарды алып барып элди кубандырган болсо, биз андан дагы жогорку деңгээлде кубандырып кайтабыз деген бир жакшы ниетте кетип баратабыз. Мен толук айтпай эле турайын, анткени эртең Баткен жергесине барып, ушул ишибиз толугу менен орундалгандан кийин мен сиздер менен толук бөлүшөм, Кудай буйруса. 3 күн бою Баткен жергесинде болобуз. Ошол жабыр тарткан, үйлөр өртөнгөн бир туугандарыбыздан кабар алып, жана биз азыр ал жерге эң жакшы ниетибизди коюп кетип баратабыз. Мына ошол жерге эми элдин баардыгы жардамын алып барды, жардам алып барбаган киши калбады. Биз башкача бир эмесин ойлоп баратабыз. Анткени ошол жабыр тарткан, биринчи эле жанагы ворух менен чектешкен Аксай айылына биз буйруса иншалла катым түшүрүп Кудай кылалы деп ниет кылдык, Кудай калса. Ошол жерге кан чыгарып, союш союп, элди чакырып бир Кудай кылалы, ушул бүгүнкү кечеки болгон бир ушул сыноолор ушуну менен токтосун деген бир жакшы ниетте бир Кудайдан суранып, бир жакшы Кудай өткөрөлү деп кетип баратабыз. Бул биринчи, экинчибиз 2 айылга кылып калышыбыз мүмкүн. Бир эле Аксайга эмес, дагы ушул Баткендин дагы бир жабыр тарткан айылына дагы кылабыз деген ниетибиз бар. Ошол шартыбызга жараша. Андан сырткары биз машинага толтура кийимдерди алып баратабыз, урматтуу мекендештер. Кийим кечек ушул күн сууктап калды, ушул суукка жараша кышкы кийимдер, курткалар, пальтолор, мектептеги кие турган жаштардын, окуучулардын жана взрослый ушундай кийимдерди алып баратабыз, жаңы кийимдерди. Эми продукт алып барбаган киши калбады, продукттар толуп кетти болуш керек. Азыр ошо кийимге муктаждык болуп атат. Ошол колубуздан келиши кийим алып баралы деп кетип баратабыз. Анан бул иштерибизди биз жайлап коюп, жайгаштырып коюп, анан биз ошол Баткен областынын администрациясына, губернаторуна кирип, бир жакшы бир алдыда иш чара бар. Буну мен ошол
дарегинде бөлүшөйүн. Азыр алдын ала айтпай эле турайын. Момунду айтканда ошол жабыр тарткан үй бүлөнү болуп көрбөгөндөгүдөй бир өзгөчө сүйүндүрөбүз деп турам. Бул жаңылык албетте. Мен айтпай эле турайын, өтө чоң жаңылык. Бул жаңылыкты ошол учурларда бөлүшөйүн. Урматтуу мекендештер, жалпы көрүүчүлөр, көрөрмандар, Ак Ниет Аманат коомдук фондунун YouTube каналынын жалпы көрөрмандары. Биз азыр Жалал Абадтан Ошту көздөй жөнөдүк, достор. Эртең жума күн мен сиздерге кайрылып кетем. Ушул эле видеонун описаниясына ошол эле счетторду коюп кетейин. Элсом, Мбанк, Сбербанк коюп кетейин. Балким биз Баткенге жеткенге чейин дагы да кимде шарт болгон болсо, колдон келишинче жардам берсеңиздер болот, достор. Келиңиздер, көптү көрсөгөл болот. Мына сиздердин ар бир жөнөткөн аманатыңыздар эч кандай бир жерде турбастан түз эле алып барылат. Буга чейин да алып барылып келген, отчёту болуп келген. Кудай буйруса мен Алланын астында сиздерге ишендирип айта алам. Ол азыр алып баратканыбыз деле ушул элдин аманаттары. Элдин аманатын биз так даана дарегине жеткирип келгенбиз. Мына бул учурда азыр кетип баратабыз. Эртең бүрсү күнү ушундай бир паникада болуп атат. Тажик тарап даярданып атыптыр. Согуш болуп кетет имиш. Кыргыздар дагы даярданып атыптыр. Кокуй деп атканына карабастан өмүрдү тобокелге салып баратабыз. Бунун баардыгы Алланын амири, Алланын буйругу. Тагдыр пешинебизге эмне жазса ошону көрөбүз. Анын сыңарындай бунун баардыгы буйрук. Мына ушул тобокелге салып, элдин аманатын алып барып, анан бир кызматыбызды жасап калалы. Анан бир 10 күндөрдү Индияга кетишибиз керек. Ага чейин ушул Баткен элине зыярат кылып, Баткен элин өзгөчө сүйүнтүп, кубандырып, башкача жаңылык менен бөлүшөм. Аны күтүңүздөр. Ошондуктан мен сиздерге айтып кетерлим, ар бир көрөрман, көрүүчү. Мисалы ушул эле видеону таң атканга чейин 5000, 10.000 адам көргөн болсо, ошонун тең эле жарымы 100 сомдон, 500 сомдон жардам берген болсоңуздар, бир жакшы ишке жарап калмак. Албетте бул сиздердин берген аманатыңыздардын баардыгын чогултуп баратабыз, кошумчалап деп атам. Балким көбүрөөк болсо, көбүрөөк иш болмок. Ошол шартка жараша биздин ниетибиз ушул Баткен жергесине Кудай кылалы деп гана кетип баратабыз. Анан калганын дагы бөлүшөм. Улам кайтала бербейин. Мына ушундай, достор. Биздин сапарларыбызга, жолдорубузга, кызматтарыбызга дуа кылып коюңуздар. Кайрылы биз сиздер менен Ак Ниет Аманат коомдук фонду, фонддун жетекчиси мен Медер Сапарбаев болдум. Албетте ар бир сапарларыбызга, кызматтарыбызга дуа кылып туруңуздар. Сиздердин биз бир гана дуаңыздарга муктажбыз, иншалла. Биз бараткан могул машинабыздын да астынан шамал өтө берсин, токтобосун. Албетте жолубуз ачык болсун, иншалла. Дуа кылып коюңуздар. Аманчылыкта көрүшкөнчө. Мен көптөн бери эфирден сиздер менен бөлүшө албай, көрүшө албай, момунду айтканда сагынышып жүрөм. Буйруса жакын күндөрдө тез көрүшүп калабыз. Жумуштарыбыз көбөйүп кетти, иштерибиз көбөйүп кетти, башка маселелер, ошонун айынан сиздер менен көпкө бөлүшө албай калдым. Бул урматтуу мекендештер, Жалал Абад областынан чыгып бараткандагы Барпы айылы, Сузак районуна карайт. Азыркы белгилүү саясаттын туу чокусунда турган биздин УКМКнын жетекчиси Камчыбек Кыдыршаевичтин айылы мына ушул жер. Барпы айылы. Буну айылды билбеген киши болбосо керек. Барпыдан кимдер чыкканын жакшы билесиздер. Албетте Барпы акынды кимдер гана билбейт. Барпы акын мына ушул Барпы айылынан чыккан. Андан берке чыккан канчалаган бир туугандарыбыз бар. Спорт тармагында, башка тармагында, маданият тармагында дегеле койчу. Ар тармактарда бул Барпыдан чыккан мыктылар, элдин уулдары көп. Мына ушундай Барпынын перевалына момунду айтканда жакындап калдым, жарымашып калдым. Кудайым бул жагына ак жол берсин. Түндөп, күндөп жол жүрүп, буйруса эртең жума күнү Баткенде болуп калабыз. Бирок бүгүн эртең Ошто жумуштарыбыз бар. Бул жумуштарыбызды растап коюп, эртең жуманы окуп алып, иншалла жумадан кийин Баткенге сапарга чыгабыз. Мына ушундай, достор. Ассаламу алейкум.